Айылдык мектеп кооптуу абалда болгондуктан ар бир класска өзүнчө иш коюлган. 2015-жылы окуучуларды кубантып, жаңы мектептин курулушу башталган болчу. Бирок каражаттын жетишсиздигинен пайдаланууна жай даярдалып токтоп турат. Биз ушул жаңы мектеп курууну жалпы ушул айылдын жамааты, тургундары көптөн көп суранып келатат. Бүгүнкү күндө мектепте 476 бала окуйт. Жылытуу системасы илгеркидей печка менен, көмүр менен жылытабыз. Ар бир класска өзүнчө. Өзүңөр көрүп тургандай мектепке кириш үчүн бизде азыр 9 эшик бар. 9 эшик ар бир класска өзүнчө киребиз. Шарт ушундай болуп калгандыктан окуу абдан кыйын. Кээ бир кыштын күндөрү аба оорлошуп кеткенде биз 3 сменде окуйбуз. Жаңы мектеп 225 орунду болуп курулмак. Жалпы сметалык баасы 45 миллионду түзөт. Курулуш долбоорунда спорт зал жана актылык залы да камтылган. Мектеп курулушу 2015-жылы башталып, бирок каражат толук бөлүнбөй токтоп калган. 2 миллион 200 акча берилген. Котлованды даярдап, послойный жасап, даярдап койгонбуз. Ошойдун акча бөлүнбөй азыр ошого күтүп турабыз да. Бюджеттен акча бөлүнүшүнө карайбыз да. Анан заказчиктер ошо бөлүп, Кудай кааласа, быйыл бүтүрүп бересиңер деп атышат. Азыр эми бөлүнсө дароо баштайбыз ишти. Бул жолу жогорку кеңештин төрагысы жана Улам Премов баштаган депутаттардын тобу айылдык мектептин абалы менен таанышууга келишти. Авариялык мектептин абалы жана жаңы билим уясынын долбоору менен таанышкан соң, быйылкы жылы жок дегенде окуу корпусун бүткөрүүнү убадалашты. Тиешелүү кызматтарга акча каражатын бөлүп берүүнү тапшырып, быйылкы жылы окуучулар коопсуз жайда окуусу керектиги белгиленди. Мен өзү келген депутат агайларыңардын атайын тапшырмасы катары кабыл алгыла. Макулбу? Мектептин өзүлөрү көрөт ошол мектеп класстарындагы мектеп окуучуларыбызды кыштын эч кимden чыгачак. Өлөшкө карашып Авария экен анын үстүнө. Карабымда сиздерде тапшырма бересиздер. Тапшырма берилди. Мектептеги 400дөн ашуун окуучу имараттын тардыгынан кыш мезгилдеринде 3 нөөмөт менен окушат. Эми 225 орунду мектеп бүтсө, окуучулар 2 нөөмөт менен билим алышат. Ага чейин авариялык абалдагы мектепте окуусун улантууга аргасыз. Марат Акимбек уулу, Тайыр Аматжан уулу, Уш Берим жаңылыктары.